Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, буйруса силер үчүн Казакстанга барып көрүңүздөр үчүн границага эң акыркы үлгүдөгү комфорт автоунаалар коюлду. Эгерде сиздин документиңиздин сурогу бүтүп, Казакстан границасына чыгып келүү зарылчылыгы болсо, анда биздин автоунаалар кызматыңыздарда. Биздин өзгөчөлүктөр: сиз границага чыгаардан мурда биздин айдоочу агалар документиңизди бүт текшерип, андан соң жолго чыгышат. Сиздерге жолдо кокусунан гаиле тоскоолдукта турган болсо, айдоочу өзү алар менен сүйлөшөт. Жана границада эч кандай ортомчусуз өздөрү түз алып барып, түз алып чыгат. Жолдо белиңиздер оорубай, эч кандай кыйынчылыксыз мына ушундай бекер сууларды ичип барып келесиздер. Чек ара Чолпон Атада кыргыз-өзбек комиссияларынын жумушчу жыйыны өттү. 13-19 август күндөрү Чолпон Ата шаарында кыргыз-өзбек биргелешкен демаркация комиссиясындагы Кыргызстан жана Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун жолугушуусу өттү. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматтан билдиришти. Маалымдалгандай, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо маселелери талкууланды. Ошондой эле демаркация иштерин жүргүзүү үчүн атайын геодезиялык тармакты түзүү боюнча даярдык иштери жүргүзүлдү. Сүйлөшүүлөр достуктун жана өз ара түшүнүшүүнүн кырдаалында өттү деп айтылат билдирүүдө. Иш чаранын жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Булак Суперкежи. Москвага жакын жерде кайрадан дрондор атып түшүрүлдү. Москва облусунун Роза районунда дрон менен кол салуу аракети токтотулганын Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. 21 августта Москва убактысы боюнча саат 6:50 чамасында Киев режиминин учак тибиндеги учкучсуз учуучу аппараты менен теракт жасоо аракети токтотулду. Украинанын учкучсуз учуучу аппараты Москва облусунун аймагында нөөмөттөгү абадан коргоонуу күчтөрү тарабынан аныкталды деп билдирди министрлик. Бул окуядан жарым сааттан кийин коргоо министрлиги Москва облусунда дагы бир дрон атып түшүрүлгөнүн жарыялаган. Мындан улам Внуково жана Домодедово аэропортторунда авиакаттамдарга аткарууга чектөө киргизилип, Шереметьевода бир нече каттамдар кармалып, кайра иштей баштаганы кабарланды. Москва бул кол салуулар үчүн Украинаны айыптап жатат. Ал эми Киев комментарий бере элек. Булак Суперкежи. Орусиянын Луна 25 кемеси айга кулап түштү. Орусиянын Луна 25 станциясы айдын бети менен кагылышып ишин токтотту. Бул тууралуу 20 августта Роскосмос агенттиги жазды. Маалыматка ылайык 19 августта Москва убактысы боюнча саат 14:57 чамасында аппарат менен байланыш үзүлүп, 19-20 августта Луна 25ти издөө жана аны менен байланышуу эч кандай жыйынтык берген эмес. Алдын ала талдоолордун натыйжалары боюнча импульстун чыныгы параметрлеринин эсептелгенин четтеп кетишинен улам станция конструкциядан тышкары орбитага которулду жана анын айдын бети менен кагылышуунун натыйжасында ишин токтотту деп айтылат агенттиктин билдирүүсүндө. Луна 25 станциясы 11 августка караган түнү Амур облусундагы Восточный космодромунан учурулган. Станция 21 августта айдын түштүк уюлуна конуп, ал жерде муздун бар жогун жана жер кыртышын изилдеши керек болчу. Булак Суперкежи. Бостеридеги 23 жаштагы баланын өлүмү боюнча 3 милиция кызматкери кармалды. Караколдо 3 милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу 24 KG агенттиги өздүк булактарына таянуу менен билдирди. Тартип сакчылары кылмышты жаап жашырган деп шектелүүдө. Кеп Бостер айылында 23 жаштагы баланын өлүмү тууралуу болууда. Кызматтык иликтөө жүргүзүлдү. Натыйжада атайын багыттагы полктун 3 кызматкери кармалган. Алар Каракул шаарындагы СИЗОго киргизилди деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, 6 августта Бостериде 23 жаштагы эс алуучу Золотые Пески пляжында каза болгон. Достору аны 8 жигит сабаганын айтышкан. Кийинчерээк Бостер айылынын тургундары окуя боюнча өз версиясын айтып чыгышкан. Өлкөнүн президенти бул маселени жеке көзөмөлүнө алды. Киши өлтүрүүгө шектелген 4 адам кармалды. Аталган маалымат тууралуу укук коргоо органдары расмий маалымат бере элек. Булак Назар Ньюс Кежи. НАСАнын укмуштуусу Путин Байден Си Цзиньпинге чукул кайрылуу жасады. НАСАнын укмуштуусу Эгон Чолакян, Россия Федерациясынын президенти Путин, АКШнын өлкө башчысы Байден, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге чукул кайрылуу жасады.
Мен 3 улуу мамлекеттин 3 лидерине кайрылам. Путин мырза, Байден мырза жана Си Цзиньпин мырза. Бири-бириңерге кол сунуп тезинен кеңешүүгө убакыт келди. Силердин дүйнөлүк лидер статусуңар менен гана бул механизмди ишке киргизүүгө болот. Сиздер туура деп эсептеген платформада дүйнөнүн бардык мамлекеттеринин жетекчилеринин эл аралык жолугушуусун демилгөлөөгө чакырам. Каалаган күнү жана каалаган убакта. Бул болобу же башка платформабы айырмасы жок. Бирок бул демилгени кечиктирүүгө болбойт. Убакыт өткөн сайын биздин аман калуу мүмкүнчүлүгүбүз азайып, каза болгондордун саны тескерисинче көбөйүүдө. Мен жана менин бүткүл дүйнө жүзүндөгү кесиптештерим сиздерге азыркы оор климаттык кырдаал боюнча ар тараптуу маалымат берүүгө даярбыз. Биздин планетада эмне болуп жатканын жана жакынкы келечекте бизди эмне күтүп жатканын өз көзүң менен көрө алгыдай кылып, кырдаал канчалык оор экенин силерге билдирүү үчүн бизге 2 саат гана жетиштүү. Менин окумуштуу кесиптештерим улуттук лидерлердин кеңешпесин тез арада уюштуруу зарыл экенине кошулушат. Азыр бардыгыбыздын амандыгыбыз 3 лидерден көз каранды. Силер менин билдирүүмө канчалык тезирээк кулак салсаңар, дүйнө жүзүндөгү башка лидерлер ошончолук тезирээк чогулушат. Бул болсо бүткүл адамзаттын аман калуу мүмкүнчүлүгүн бир кыйла жогорулатат дейт Чулакян. Булак Нызар Ньюс KG сайты.